Kölbey ağayımız 73 yaşka toldu. Hazır tiyatrımızda içinde de ağaydın görmanları eğli çok olup ağaydın kullanırız.
Ben Talas'ta töröldüm, Talaslıklarda aşıramaqtağım olpaydı. Biz özümüzle yardımlarında turabız. Barыңızlarga рахмат. Ушул бүгүн 28-inde biz филармонияда жолукмак элек сиздер менен. Ошондой концерт беребиз деп турганбыз. Анан биздин ырчы балдарыбыз жаттай турган ырларын мына Кубанч Ажыбаевдей болуп, Заматта жаттай койбой, даяр болбой калышты да, ошо менен күзгү котордук. Анан башка жылдырбайлы болду. Я. Башка жылдырбайлы деп. Күздөн жазга жылдырып элек. 3 жолу жылды. 3 жолу жылды. Мен эми мындай ойлодум да. Эптеп-септеп чыгып кетсек болмок. Балдарга кагазды карап туруп ырдап койсо болмок, бирок ал ыр эмес да. Ал жүрөгүңө сиңбегенден кийин, мисалы мен насихатты 1 жыл эч кимге угушпай өзүм чырдап жүрдүм. Сөздөрүн сиңире албай жүрдүм да. Ар бир сөзү көкүрөгүңө сиңип анан баягы кадырып алуу, шопурлар машина айдап баратканда ойлонбойт да, оң бутун басам же, сол бутун басам же кайрайм деп. Алардыкы баягы машина айдап коет го орустар, автоматом кетет. Ошондой кеткен деңгээлге жетип анан кийин сахнага чыксак деп ойлойм да дайыма. Анан азыркы мамиле андай эмес экен. Ошо менен даяр болбой калдык. Даяр болбогондон кийин анан сахнага чыгып алып жанды же ар кайсына айтып, элди ренжитип бир чети анан калп эле чыга алганда болбойт го деп анан күзгү жылдык. Күзүндө Кудай буйрса, байлар берсе, ушу баары ошолордон долборобуз деп ойлоп атам. Бүгүн ошол жерге келип турган баарыңыздарга ыраазы болуп атам. Мына адамдары дагы башка тармактын кишилери дагы Москвада бир атактуу деп коелучу, ошол кишилер менен бир жолугушуулар болот. Ушундай эле бир 30-40-50 киши менен жолугушат. Актерлор, режиссерлор. Мага жакканы ошол залда отургандын баардыгы ошол өнөрдү абдан жакшы билгендер да. Берген суроолору, анан угуп отурганы, тигинин айтканын түшүнүп отурганы бар. Ошол сыяктуу эле 10 000, 100 000 кишиге караганда ошо өнөрдү жакшы билген, ушул сиздер сыяктуу публика менен жолуккан абдан жакшы болду деп ойлойм да. Мен бүгүн Түмөнбайдын балдары менен келгенине таң калып атам. Булар аябай убактысы жок кишилер, сабак, госэкзамен азыр тополоң болуп аткан кез. Ошого карабай балдары менен келип, кимдерди, Касыяровдарды бир уксам ушул балдарды деп жүрчүмүн. Азыр бүгүн келип өздөрү деп атпайбы? Мен кичекей Ырыспай деп коебузбу? Ооба, кичекей Ырыспай. Мына ушул таланттуу балдардын баары чыгып келатат. Кудай силерге келечек берсин. Мен теледе иштешкен бир туугандарым, карындаштарым, кыздарым
Силерге рахмат. Барыңызга рахмат. Мен бирден санабай. Бул тополоңду жасаганына бу жерде 2 киши отурат. Азизге келип кече күнү сценарийни түзүп кетишкен экен. Мен бул жолугушуу болот да билген жок. Кече саат 12'de gelsеңер борсок менен чай беребиз деген ошого сүйүнүп келсем. Мен сүйүнүп атканым мына. Иним отурат. Бу жерде замандашым отурат. Ушке каршылык. Бүгүнкү күндө дагы адабиятта, өнөрдө бир мыкты адамдар жүрүп атат. Şu Ersol Tonoy'du, Bürgö Batır'dı, mına Kuşke жазды да. Ушул китепти окуп койсоңор, кыргыздын тилин, илгерки сөз оборотторун сактап калган жападан жалгыз кишилердин бири ушул болуп калды азыр. Осмай Осмонович бар болчу, Ашым Жакыпбек бар болчу. Ошондой бир эски абдан нактуу сөз оборотторун билгендерден мына ошо Санжараны кубалап жүрүп, азыр Кушке Ersol Tonoy'da okusаңар дагы, Bürgö'ларды okusаңар дагы ырдай. Жанагы орустарда мындай түшүнүк бар. Поэзия проза деген. Кара сөз менен жазылган ырда. Чыңгыз Айтматовдун деңиз бойдой жаткан алагөбөтүн Ашым Жакыпбек которгондо айтышпады мына кара сөз менен ырда. Чын эле ырда. Ошол сыяктуу мына 2 китебин алып окусаңыздар болот. Ол жерде эл аралык турнирлерге барып Bilyarttan Kırgızistan'ın cerelini götürüp жүргөн inim oturат. Ушул сыяктуу biz баягы YouTube'ду карасак эле Азиз Мадаминов менен эле Левшаковду көрөбүз да. А бул эсен болсо жашынып барып алып келет желектер. Интернеттин кыздары отурат, балдары отурат. Ошун баарыңыздарга рахмат. Мен эми залды бүт санабайм, убактыңарды албайм. Мен өнөргө кандайча келип калдым. 6 класста окуп жүргөндө, ошун 5-6 класста жүргөндө ыр жазганга кызыгып кеттим. Анткени ошол кезде кыргыздын поэзиясы абдан күчөп аткан болчу. Сүйүнбай Эралиевдин Ак мөөрү чыгып, Сооронбай Жусуповдун Сагыныч деген поэмасы, Жолдошбай Абдыкалыктын Жашоо бүтпөйт деген поэмасы чыгып, мен аны жаттап, Жолдошбай Абдыкалыктын Жашоо бүтпөйтүн жаттап алып, анан кийин класста бакылдап балдарга айтам. Балдар жадайт. Чынында. А мен болсо жаттаганыма сүйүнүп айта берем, поэманын аягына чейин айтам да. Сооронбай Жусуповдун Сагынычын да жаттап алдым. Жунай Мавлановдун Эне баласын күтөт деген повести бар экен, муну да жаттап алдым. Колубузга эмне келсе эле биз баягы маалымат вакуумунда жүргөн эл болчубуз да. Анан эле ушулар келе баштаганы бизге бир шумдук руханий дүйнө болду да. Анан класска кирип келсем, балдар да жаттап калды ошол Жолдошбайдын Жашоо бүтпөйтүн. Эне дейбиз энең эмнекен, энең артык атаң кем бекен, тигүүдөп эле башталат да. Анан мен класска кирип келатсам балдар, эне дейбиз эне эмнекен, баштай бер дейт. Ушуга чейин барганбыз. Анан ошондо кызыгып кетип 6 класста ыр жаздым. Жазында Жамгыр менен кошо төрөлгөн, менден мурда төрөлгөнбүз. Жамгыр келди. Анан мен карап отуруп, табият аябай тазарып калгандай көрүндү да мага. Адам баласы ушун тазаратып болуш керек деп, бала кыял менен отурам. Анан ыр жаздым. Чыгылып бир киргил булут көктөн тамчы уруп, чыгып өтүп барат чыгыш тарапка, тентек шамалага камчы уруп, теребелди жапты заматка деген бир ыр жазып, 2 куплет. Анан Жамгыр жаады, дүйнө тазарып калды деген эмени. Райондук лендиктүү деген кесип бар эле, билесиң? Ошого салып берсем чытыр. Анан ойбой, мен акын болот окшойм деп ойлоп калдым да. Ал көрсө, поэзиядан түшүнүп болгон уйкаштыктарды кубалаган бойдон жазып ийиптирбиз. Анан келиңиз. Ал мына Улукмандын атактуу каармандарынын бири. Арван. Анан эле бизге Индиянын кинолору келе баштады. Бу Шанкар менен Жай Кишен бир шумдук ырларды чыгарып турайлы, анан биз жинди болуп эле калдык бул ырлар менен. Ал ортодо Рыспай акалар чыгып кетти, тополоң эле түшүп калдык. Мен мурда комузга да кызыгып жүрдүм эле. Анан аккордеон менен жинди болдук баарыбыз. Бүт эле биздин ай бүт эле ырдай баштаган. Ошо Рыспай аканын түгөйүнү чыкканда шаңкылдаган шайыр бүлкүңдөн эле кыйкырып аткан кайерге барсаң эле
Ömründe ırdap görmеген kişiler ırday başladı. Bütün aylı ırday tokşayt деп kaldı. Ayılda akardiyonist yok. Bir Kvinta деген кичекей аккордеон бар. Аны завкулук мага жарым эле саатка берет. Жарым саат тарткандан кийин коюп дейт. Болду, ысып кетти дейт. Ана коюп коем. Кайра тартайын деп күтүп отурам, муздаган. Ана муздап калды го, берсеңиз дейм. Жок, эртең кел, эртеңге чейин муздабайт дейт. Ошо менен кетем, түнү менен ушу көзүм элестеп чыгат. Аябай мен баягы орустар айткандай фанатично жакшы көрө турам да ушу музыканы. Анан Ырысбай акада жинди кылып кетти бизди. Түгөйүм чыкканда. Анан ошондон мен ырга кызыга баштадым. Анан эми ар жак кишиге айлап да. 8-класста экен, ошону бүткөндө оон чыгарып жибердим мен жөн турбай. Эми оон чыгарып жибердим деп айтайын, бирок оон деп эмес, мындай алганда. Азыр ойлосом да, бирок баягы ар кайсы ырдын таасири менен жазсам керек. Анан буга кайсы сөздү салам деп отурсам, Айсбай сен отура берсеңчи. Жок, мен туруп турам. Кайсы сөздү салам деп атсам, бизге Алатоо деген журнал келет эле, ошого Байдылда сарына коюптун. Колхоз кызы Жаңылга деген ыр чыгып. Мен аны ошо боюнча салдым да. Колхоз кызы Жаңылга деп анан жөн турбай ырдай турган болдум. Анан балдар угуп калып эле кайсы Жаңылга чыгарып турду. Анан Жаңыл деген кыз жок биздин мектепте. Жаңылды издеп жүрүшөт, анан бир күнү келип эле шылдыңдап жатып калышты мени. Көрсөт биздин колхоз эми чоң колхоз да. Ошонун эң аягында бир күйөөсү өлгөн 6 баласы бар, эринен ашкан Жаңыл деген аял бар экен. Бул онго ошого чыгартты. Жаңыл апаң кандай жүрөт, Жаңыл апаңа ырым угустуңду тигүү деп мени ыйлаганга чейин алып барышты. Ырдабайын деп, ошо менен Кудай жалга ошо балдар мага жардам берип эл алдына чыкпай калган. Колхоз кызы Жаңылга менен. Анан кийин искусствого келгенден кийин мына азыр Түмөнбай эң сонун башкарып аткан искусство университети, андай институт эле. Мен башка бир дүйнөгө кирдим да. Бул такыр башка дүйнө экен. Музыка деген бул мындай кирди чыкты тамаша эмес экен да. 1 жыл бою ушу жалаң музыка уктум. Ошонун институтунда жакшы жери пластинканы коюп, заявка берип коюп, анан уга турган бир кабинети бар эле. Анан биздин Чернышевке азыркы Баялинов китепканасында дагы музыкага турган бөлүм бар болчу. Кулак капты кийип алып, уга берет элек. Анан биз эчтеке укпай жүрүп. Баягы Чыңгыз Айтматов агабыз айтты го, өз элиңдин адабиятын, маданиятын билем десең, дүйнө элиникин изилде аябай. Анан барып көрдүк. Анысы кандай? Башка элдердин музыкаларын угуп отуруп, анан таң калдым. Эки нерсени түшүндүм. Чыгыштын өзүнчө колорити бар экен, батыштыкы өзүнчө. Ошону эртерээк билип калган жакшы болду. Батышка азгырылат экен адам, бат эле. Анткени биздин окуу программабыздын баары батыштыкы. Мындан өткөн эчтеке жок. Опера искусствонун туу чокусу тигөө эле мээбизге каңкылдата калып аткан. Ошол биз Бетховен ким, Даницевти ким, Бизегин барын жакшы билебиз. Карамолдо ким, Ыбырай ким десе, басмачылар айтып аткансың анкей туруп калчу. Анан кийин ойлосом, бул баягы орусташтыруу заманындагы программалар экен. Бирок эми азыр ушунун баарын киргизип балдарга окутса, өзүбүздүн классиктерди. Анткени Ленинградтан мага кино композиция боюнча сабак берип аткан Шандор Каллош деген киши айтып калды. Бетховендеги силердин Карамолдодон эмне сөйдө dedi. Анан мен мага кызык болду. Бетховен деген билими бар, чоң дүйнөлүк композитор болсо, Карамолдо атабызды Кыргызстан башка эч ким билбесе деп ойлоп атам да. Анан ошондо Шандор бир жакшы айтты. Бетховенден 10 алып келсең да Карамолдонун бир күйсүн жаза албайт. Карамолдодон 10 алып барсаң, Бетховендин бир чыгармасын жаза албайт. Бул экөөнүн салыштырбагы. Экөө тең генийлер, экөө тең классиктер. Анан ошондо Карамолдо чоң атам менен көтөрүлө түштүм мен кадимкидей. Бетховендин катарына коюп берди да. Анан ошондо ойлодум, биз эмнеге мына Саякбай 20-кылымдын Гомери деп жүрөбүз. Гомер менен Гомерди карасам бул Илиада менен Одиссеясы, биздин кичекей Генже Постодон кичекей экен. Анан биз бир өксүк комплексибиз бар да, биздин улуттун. Башканын алдында өксүп турганыбыз жаман.
Аны ошол чырылдап айтып баштадым. Саякбай теңдеши жок. Ана Манаста Саякбайдын өзүнүн бир жакшы сабагы. Ушуну мен жана балыкчынын үстүндө ошентип жазып коюптур. Саякбай 20-жылдын көмөрдө айттым. Ушуну өчүрүп туруп, тең тушу бар, теңи жок деп туруп эле жазып койгулачы. Өзүнүн манасында бар го, Самат. Тең тушу бар, теңи жок. Ушул сөз ошого жарашат. Ушуну жазбай атышат. Мына 3 жылдан бери. Мен ушинтип эле ар кайсы нерсеге тийишип жүрөм азыр. Мурда ырдагым эле келип турчу, азыр сүйлөгүм эле келип калды. Алгачкы оорум жөнүндө жаздым, айттым. Дагы бир айтып кетип коеюн. Оон чыгарам деп ойлогон эмесмин. Бирок жаңылдан көңүлүм алгандан кийин Калкыз кызы. музыка изилдөөчү болом деп жүргөм. Анан окуп жүрөм, Алайык деген агайым бар эле, өтө мыкты киши болчу. Ушу Алайык мен дегеле мугалимдерден жолдуу мындай. Мектепте да укмуш мугалимдердин колунда окудум. Бизге математикадан берген агайыбыз райондогу олимпиадада дайыма жетек комиссиянын төрагасы болот. Күчтүү математик болчу. Ал китептен түшүнбөйсүңөр, мен мындай түшүндүрөм деп туруп, жөн эле кулакка куюп койду. Ушул сыяктуу мугалимдерден окудум. Анан искусстводо Алайык деген еврей болуптур. Ошого түшүп болдум. Эми бул киши укмуш киши экен. Ошондо 51 жашта болчу. Эртең менен саат 6-га жетпей экөөбүз турабыздагы жаныбыздагы дене тарбия институтунун стадиону бар. Ошол жерде чуркайбыз. 17 круг чуркайт экен ал киши. Мени кошуп алат. Экөөбүз чуркап жүрөбүз дагы 51 жаштагы киши. Ошол чуркап жүрүп баратып, зарубежная музыкальная литература деген бар. Чет өлкөлөрдөгү машаяктардын баарын ошол 17 круг бүткөнчө айтат. Сабак берет да. Сабак ошол 6-да башталат. Экөөбүз 7-ден өткөнчө ошол жерде чуркайбыз да, анан келебиз. Ал жалгыз жашайт 5-кабатта. Комнатасын алып барат, айдан экөөбүз бир эмеден кофе ичебиз да, анан кайра түшөбүз. Анан ал мындай кылыптыр. Акылдуу, укугу билбейм. Эртең менен эрте тура албаган, сабакка келбегендер жазып коюптур саат 8-ге. Аны 8-дегиси келбейт экен. 8:45-дегиси келбейт. Андан кийин мен жазып койгон, ошондо мен 3 саат катар заниматься этем да аны менен. Тигил экөө келбейт. Эмне келбейсиң дебейт ал. Анан экөөбүз ушинтип эле кетип атабыз. Камырдын болуп эле ада жалгыз киши же баласындай көрүп калдыбы билбейм. Анын бир мыкты жери мына азыр мынакей мугалимдер чыгарманы берип коюп атпайбы? Оң ойнойсуң деп. Ал киши өзүнүн выборный баяны бар эле, өзү чыгармаларды ойноп берет эле. Анан кайсы жакты дейт. Анан менде ар жок, тандайм. Анан ушу жакты дейм, ошону берет. Анан ошону ойнойм да. Эми ошондой чыгарманы өзүң жакшы көргөн чыгармаңды берсе, жыргап ойнойт экенсиң. Бир красный сарафан дегенди берип, мага мен 2 жыл бою ойнобой койгом ушуну. Жакпайт да, эмне алам анан? Же оңдой албайм, же түзөй албайм, ошондой чыгарма экен. Аны элдин баары дейт. Аны ошол Алаев бир күн айтты. Мен жана Карело-Фийская полка, анан Ехал казак Задунай дегендерден кичине бир кайрымаларды кошуп жиберип атам да, кооздоп. Анан ал байкап туруп, сен бир кичинекей пьеса жазбайсың деди. Мен пьеса деген билбейм десем, өзүң жакшы көргөн бир теманы ал, ошону элестеп, ошону кандай кылса болот деп анан баяныңды алып көр деди. Менде ар жок, келип алып жаза турган болдум. Түшүнүк жок. Анан ойлодум, мен жакшы көрөм, мен жайлоону жакшы көрөм. Ат. Анан жайлоодо бир киши кетип баратат дейин. Жыргап баратат. Анан ашууга келгенде бороон чапкын болуп анан кыйналып, андан өткөндөн кайра жыргаган бойдон кетти деп жаздым. Анан келип тиги киши ойлосам күлдү. Сен пьеса жазбай эле оон жазып алган турбайсың. Мунагы жыргап келаткан жериңде сайдагы аны куплет кыл дагы, тиги ашууда кыйналып аткан кайрыма кылсаң оон болот деди. Алтын балалык ошентип чыкты. Анан ал мен мындай чыгып калган канатымды өстүрдүм да. Алтын балалык. Анткени алтын балалыктын тагдыры кызык болду. Мен балдарга ырдап берем, аларга жагат, бирок ал кезде Маданият министрлиги кабыл алмайынча эч жака уруксат жок болчу. Радиого да яздыра албайсың, тарата албайсың. Мен ошол ырдап жүрсөм, Айыл чарба институтунан бир Эсен деген жигит келип, менен жашаган жигиттин иниси эле.
Магнитофон көтөрүп келгенден кийин бир күн жаздырып кетти. Нырдаган алып кетти окшойт десем, Айылчылык институтунда Алый Паруса деген эстрадалык ансамбль бар экен. Анын Нина Дараева деген татар ырчы кызы бар экен. Алар жанагы Александр Масляковдун «Ало, мы ищем таланты» деген бүткүл союздук конкурсу бар экен, ошого даярданган жатышты. Анан ушуну алып барышты. Бир күн телевизор көрүп отурсам эле Пермь шаарынан Масляков кулактандырып атат. Композитор Казаков «Золотое детство». Орустарда да ушундай композитор бар окшойт да. Анан эле жана Нина Дараева чыгып алып мен ырымырдап күлбөдү. Ал Кыргызстандан барганын да билген эмесмин. Анан эле эртеси уулду болду жатаканада. Ошентип эч жерде кабыл алынбаган ырым. Анан ал өтүп кетти финалга Москвага. Дараева. Анан Москвадан ырдалды, бүткүл союздук телевидениеден берилди. Анан ошондо Насыр Давлесов агайым айтып атпайбы? Биринчи жолу кыргыздын ыры берилди борбордук телевидение. Буга чейин кыргыздын чыгармасы чыккан эмес деди. Анан бул чыгарманы кабыл алынды беле дейт. Анан жок десем, ой Кудай урган анан эмне таратып ийдиң? Мен тараткан жокмун ушундай. Ал ошентип кетти алтын балалык. Мен алгачкы оонум деп айтып жүрөм, анткени мен атымды алып чыккан ошол болду. Ырысбай экен алып чыккан түгөйүн болгон сыяктуу да. Бир оон алып чыгат экен авторду. Бир жыл бою искусстводо жүргөндө бир эле суроо менен жатып ойгонуп жүрдүм мен. Себеби биздин алдыбызда Ырысбай Абдыкадыров, Калыбек Тагаев, Сардарбек Жумалиев, Үсен Сыдыков, Мукан Рыскылбеков, Аксубай Атабаев эмне деген шумдук оончулар. Мындай эле дуал болуп турат да алдыбызда. Ошолордун катарына кантип барып кошулабыз? Кандай формада ыр менен барабыз? Эмне кылсак бул көчкө кошулабыз деген суроо менен жатып ойгон бир жыл бою. Анан жана агайым жана аны айткандан кийин анан карасам бул мен аны эч кимге окшобойт экен Кудай жылгам. Ошол менен бирок алтын балалык мени Кыргызстанга белгилүү кылган жок. Кыргызстанга белгилүү кылган элеге болду. Баарынан Адагы эч жерде кабыл алынбай эле биздин кыргыз телевидениесинде конкурс болуп калды оончуларда. Ошол жерге келип катышсам биринчи орунду алып кетип атпайбы. Анан ал тиги эфирден кетип эле ошол менен анан Кыргызстанга ошолор алып чыкты биринчи. Андан кийинки оондор анан ошол музыка дүйнөсүнөн келген бир Кудайдын мелеги кылып ойлойм да. Анткени мен отуруп алып момундай ыр жазайынчы десем жаза албайм так. Көп эле аракет кылдым, кээде конкурстарга катышайын деп, ар кандай тематикада, бирок жаза албайт экенмин аны. Меники жанагы төөнүн толгосундай болуп, төө канча ай көтөрөт өзү? 12 ай. Бир жылда бир же эки эле оон чыгарчымын. Анда өзү келчи ошол музыка дүйнөсүндө мына азыр жүргөн жаш балдарга мен кайрылат элем да. Музыканын бир керемет дүйнөсү бар, ушул көкүрөгүңөргө кирсе, ушуну жогото көрбөгүлө да. Менин бактыма эртең менен институтта жана Алаевдин жанагы эмеси, анан кийин музыка, анан сабактар адам музыка, андан кийин түштөн кийин мен муну Мияс комбинатта көркөм жетекчимин, кружокто. Айырга келип айырда ырдатам, айырда да ыр-хор. Анан кечинде ресторанда иштейм. Ресторанда ансамбль ачып алгам, себеби ал кезде Фрунзе шаарында бир дагы кыргыз ырын ырдаган ансамбль жок болчу. Ошол кездегилер жакшы билесиңер. Бүт орусча. Анан барып кыргыз ырын ырда десең, нотаңды алып кел дейт. Кайсы кыргыз ресторанга барганда нотасын көтөрүп бармак. Ойнобой. Просто заказ берсең, мына могу ырларды орусчалар айтат. Анан кой деп жана темир жол вокзалынын жанында эки ресторан бар экен. Ошонун ылдый жагында бир киши кирбеген кафе бар экен. Аксуу деген. Бир күндө 2 же 3 эле киши келет дейт. Ошону алдык да анан кийин ресторан кылабыз дедик. Элдин арасында отуруп алып ойноп атабыз. Биягында деле мастар, биягында деле кыргыздар, кыргыздар анан келип кээде микрофонун жулуп алып өзү ырдап кетет андан. Ошол менен тополоң түшүп жатабыз алгач. Алгачкы биздин эмебиз кызык эле болгон. Бир күнү мен ырдап атсам, бирөө келип мойнуман бекем кучактап туруп бетимен өптү эле, ар жактан бирөө келип тур мындай деп тарткан экен, үчөөбүздөн кулат. Кайра туруп кайрырдайбыз. Анан 60 деген зал производствосун айтмай, бизге тетияка өзүнчө салып бербесеңиз, биз күнүгө эле кулап атабыз эл менен кошо. Анан айырда кичинекей секи ясап берди. Биз үчүн бул бир академия болду. Мен үчүн академия болду. Анткени мен ойлоп жүрүптүрмүн, ушу жакшы эле көп ырларды билет экенмин.
Алгач отурганда эле бир күнү жупуну кийинген бир кыргыз келип туруп эле, разноцветный кибиткини ойноп койгулачы деди. Мен өмүрүмдү уктуруп андай. Же билбейм деп айта албайм. Туруп калдым. Эмне билбейсиң деди. Мен айттым, байке бир 2 күндөн кийин келесиз, ушуну жаттап даярдап коеюн дедим. Жакшы киши экен, келем деди. 2 күндөн кийин келди. А кезде жакшы жери музыкальная жизнь деген журнал чыгат эле, ошого популярдуу ырлардын баарынын нотасы чыкчу. Ошондон алып жанталашып жаттап балдар менен. Аны даярдап отурсак, ал күнү сүйүнүп атабыз да, биз өзү кыйын экенбиз деп. Бир убакта бирөө келип туруп полонезди ойноп берчи деди. А полонезди мен баян ойногом, академ ойноп көргөн эмесмин деп. Анан бизде 15 күн танапыс бар ортодо. Мен анан кийин танапыстан кийин ойноп берейинби деп академ көтөргөн бойдон үстүндө биздин репетиционный комнатабыз бар. Ошол жерге барып жанталашып полонезди ойноп, ошондон жүрүп отуруп анан ар кайсы элдин ырларын ырдап баштадык. Арабское танго дегенди ырдадык араб тилинде. Грузиндердикин анан армян менен грузин келди дегенче ресторанын күнү бүттү деп. Бул экөө ыштаны калганга чейин заказ берет экен да Кудай урганда. Бири келип туруп эле лезгинка дейт, экинчиси келип снегопад, биз снегопаддан башка эчтеке билбейбиз. Экөө улам акчаны башта кезде чагып эле тополоң кылып, анан бир кезде мен кыргыздарды карасам жакшы эмес настроениясы. Бул эмне армян менен грузиндер ээлеп алды деп айтат. Анан мен айттым, болду, ойнобойбуз силердин экинчи. Биякта башка элдер да бар. Анан кыргызча ар кайсысын ырдап жүрдүк да. Болбойт көгөрүп тигилер. Себеби көзөк бирөөнө келип калган да. Анан кийин 1 саат дайындап отуруп жумушту бүтүрүп ийдик. Ошол жерге мына кимдер гана ырдаган жок биздин Аксууда. Рыспай аке, Асан Калы, Мамажанов, Токон Эшбаев, Алтынбек Сапаралиев. Ушу азыркы ошо кездеги популярный бар ырдады. Анын ырдаганынын бир кызык себеби бар эле. Ошол жерге келип жаңы ырларды ырдашат эле. Жаңы ырдын премьерасы ошол Аксуу ресторанында болот эле. Анан мына как раз Соня эжем келди. Орамбек Садырбаев агабыздын жубайы. Сонун деп канча ыл жазып жүргөн киши ушу. Ушул сенин жамгырыңды дедим, мен кино тартып жүрөм, режиссермун, ошого бир лейтмотив кылып колдонсом болот. Лейтмотив эмне экенин билбейм. Колдоно бериңиз деп койдум. Ошо менен жанагы Токчу деген киносуна, анан Шандор Каллош деген композитор биринчи жолу чакырган экен, кийин агай болду. Ал ушуну лейтмотив кылып жазып. Анан байке экөөбүз ушундан таанышып кеттик, ошондон өмүрдүн аягына чейин камылжуу болуп кеттик. Муну 28 май. Мен аябай эсимде калды. Менимче 28 майда байкенин эстелиги ачылып аткан, 2009-жылы. Мен эми ушун бара албай калдым. Мына кубанч. Мен көз өткөн күнүнөн окшой 28 май. Ошондо эстелигин ачтыңар да кийинки 2008-де кеттик байке. Анан кубанч элди көзүнчө кыйкырып тур. Жанагы дайым эле жанында жүрчү эле Казаков деген каякта бүгүн. Мен каякта элем.
28'inde Onkologiya institutundan menin kızımdı bolbay kaldı alıp ketkiler dep erteң meni zant etdi. Kızımdı eме çalacan kızdı alıp uyga alып kelip ошондон 4 күндөн кийин өтүп кетти. Анан мен жанагы Айбек Жаңгазиев деген баладан айтып бердим, ай менин акыбалым ушундай болот. Инисине айтып кой. Ал айтпаптыр. Ошон үчүн кубанычка кырып атат. Ошондой болду. Эми ал Байка экөөбүздүн эпопеябыз абдан узак. Бул Доромбек Байка жөнүндө айта кетейинчи. Балдан намыскер киши болчу. Бир жолу кино тапшырганы баратабыз. Алдыбаев деген жигит үчөөбүз. Гофрларды көтөрүп алып, ала Казакстандагы азыр кайсы шаар болуп калды билбейм, бир шаарга конот эле самолет дайыма. Кышында конду дагы 20 мүнөттөй учасыңар деген жок эчтеке жок. Орун жок отурганга. Анан баягы гофрларды коюп коюлар кайтарып туруп калдык Алдыбаев экөөбүз. Анан Байке түшүп кеткен алдына. Бир кездери бака шака болуп калды, карасак төшүнө чоң эмеге жазып алыптыр. Позор советскому аэрофлоту деп. А кезде советский бирдеме деп жаздым, балая калдым да. Милициялардын барып топурап алган, биз гофрларды көтөрүп алып чуркадык. Анан барсак алдан айтышып чыккан окшойт. Бала Байке титреңдеп алыптыр. Тигилер да калчылдап алган, баскыла деп алып жөнөдү. Милициялардын жатаканасына айтат экенбиз деп кетип баратабыз. Аэропорттун жанында мейманкана бар экен, барсак орун жок деп койгон. Милициялар таап берди орунду бизге. Жанагы төшүндөгүнү алып салып, только орун таап беребиз деп соолдошкан экен. Көп жерде алдан кыргыздын намысын бекем кармаган кишилер. Менин агайларым, устаттарымдын көбү ушундай бийик кишилер болду да. Адамга бул кадимкидей таасир этет. Баскан турганыңа дагы, ой жүгүрткөнүңө, чыгармачылыкка болсун. Мына чыгармачылыкта Доромбек Байка бир жолу 86-жыл болуш керек. Жок. 89. 89'da экен, Дворец спортуда кечесин берди. 89'da бул киши 50 болчу. 50ге чыккан. Я. Дом офицери. Жок. Дворец спортуда мен алып бардым программаны. Ооба. Анан ошол жерде Усу Алиев келди, Салижан Жигитов келди. Анан Салижан Жигитов айтып атпайбы? Залдан ушундай жерден. Ой, Дока. Мен бир кезде жаздым эле дейт. Чачырап тийген нурдун табы болбойт. Бул өнөрдүн бирөөнү аркаласаңчы. Себеби Дока жазуучу да, акын да, режиссер да, актер да бар болот да. Анан бүгүндө ушу сенин бүт өнөрүңдү көрүп отуруп, мен ошол сөздү кайралдым дейт. Көрсө чачырап тийген нурдун эле табы болот турбайбы? Башкача айтканда, Дока бизге бир эле өнөрдү эмес, бир нече өнөрдү аркаласа болоорун далилдеп кеттик. Ал Докага чейин тиги Омар Хайруллардын учунда карабайсыңар. Математик дагы, астроном дагы, врач дагы, эми ал кишилер ошондон улам бир кыз айтса элек да, жигитке 70 ыраазы кылат деп. Анан ушул кишилер көп нерсени көрсөтүп кетти, бирок биз эми ал деңгээлде кармай алган жокпуз. Майдананып кетип баратабыз да. Азыр бүт дүйнөдө кризис байкасаңар. Баягы музыканы алсаңар, Моцарт, Бетховендер жок. Поэзияны алсаңар, Пушкин, Лермонтовдор жок, Есениндер жок. Ошол эле Россияда Соловьев, Седой, тиги бул баягы укмуш композиторлор, Пахмутовлар азыр жок. Крылатовдор жок. Казакта деле ошол. Казактын калдай акылы каякта жок. Мына бизде деле Рыспай жок дегенде, Атай жок. Укмуш оюнчулар чыккан. Анан төкмө акындар, тиги Арстанбектен баштап Исмайылга чейинки топ. Эмне деген шумдук топ бул? Жеңи жок, Калы, Токтогул, Осмонкул, шумдуктун баары кетти да. Кудай өзү баарын чогултуп туруп бир берет экен да. Жанагы Индиянын кинолоруна Раш Капурду, жанагы Шанкар менен Жай кишен эки композиторду, анын ырдаган эркек менен берки аял баарын Кудай бир берип атпайбы? Ар башка учурда берсе ушул болот беле, болбойт беле деп ойлойсуң. Тияктан баарын көрүп отурат окшойт. Мен агам абдан тамаша өтө кишилер. Тамашасы интеллектуальный болчу. Бул жолу Зайнидин Иманалиев деген менин жолдошум экөөбүздү үйүнө алып барды. Комуз угайын деп берди, Зайнидин чекетте. Анан барып 50 грамм ичип отурабыз. Бир кезде Зайнидинге тос берди эле, ал Аманга бир акылдуу тос айтам деп алыстан баштап алып, дарыянын ар жагына кетип калды. Анан экөөбүз бер жакта отурабыз. Качанга кайтып келет.
Al bolsa vakılda batıp bir kezden onu adaşıp kaldı. Toktap kaldı da. Öşüm saman aytadi. O Eren ayın zaynike uşu yakın bir an görmeydim. Ansıqандай uşu yakına bir